Hurmattуу Alatoğluk kalayık kalkım, karya katары, akın katары dağı bolsa sizlerge gayrılıp ketmekçimin. Barыбыз үйde oturabız. Biroq köңүлүбүздө bir gana uşul kүйөт, bir gana oorduk barыбыздын жүрөгүбүздү оорутуп олтурат. Эми мен коркконум ушул мына азыр мына bir 400'тен ашып калган экен оору жуккандар. Албетте бул абдан оор, биздин элибизге түшкөн абдан оорчулук деп эсептеймин. Бул эми ушул бойдон токтоп калса абдан жакшы болот эле. Мына биз шаарыбызга ушул оору каптап киргенсиди. Эми ошол оору кара тумоо көчөлөрүбүзгө кирбесе экен, көчөлөрдөн өтүп үйлөрүбүзгө кирбесе экен, мен ошону көбүрөөк ойлойм. Себеби бул апаат бир күнгө келбеген сыяктуу болуп жатат менин оюмча. Ошондуктан мына биздин өзүмдүн үй бүлөм деле bir үйдө 12 жан жашап атабыз. Ошонун эми тегинен көбү неберелерим, балдарым болуп эсептелет. Биздин дагы, менин дагы абдан мындайча айтканда кыжаалат болгон себебим дагы бир чети ушундан деп ойлоймун. Бир чети бир уч болгон кыргыз калкым жөнүндө абдан мен көбүрөөк ойлоном. Ал жөнүндө мен чыгармаларымды абдан жазып жүрөм. Азыр да болсо мен сиздерге бир бүгүнкү жазган ырымды сиздерге окуп берейин. Өмүр үчүн жараткан күч баарын кылган, өлүмдү да биз үчүн зарыл кылган. Кара тумоо кайсы экен деп мен долтурам, калкым үчүн керек болсо жаным курман. Өргө чаптым өмүр деген асылды, өткөн жылдар өйдөлөттү жашымды. Эки келбес өмүрүм аз калса да, элим үчүн сайып коем башымды. Бул сыноо качан бүтөт айткылачы, бушаймансыз жашоо барбы тапкылачы. Нары кетсин десеңер ушул бале, Надырбекти садага чапкылачы. Улутубуз аман калсын десеңер, ушул мени садагага чапкылачы. Өсүп жатат оорулардын саны күндө, өлүп жатат боордоштор каны бирге. Келгиле Кудай дейлик, бир айла ушул кемеге түшкөндөрдүн жаны бирге. Келгиле Кудай дейлик, бир айла ушул кемеге түшкөндөрдүн жаны бирге. Мына бүгүн 14 апрель 20 жыл.